Барыңыздарга салам. Көк бөрү боюнча президенттин кубогу быял Нарын жергесинде өтөт. Учурда даярдыктар өтө кызуу жүрүп жатат. Ал эми бүгүн биз былтыр ушул турнирде мыкты оюнчу наамын алган Норуз Ратбек уулу жөнүндө сөз кылабыз. Норуз эмне себептен жекеме-жекеге ойноп калган? Аватар менен канча жылдан бери ойноп келет? Ынтымакка чейин кайсы командаларда ойногон жана азыр кайсы клубтар ага сунуш берип жатат? Ушул жана башка суроолорго бул видеодон жооп таба аласыздар. Андыктан видеону аягына чейин көрүңүздөр. Норуз Ратбек уулу 1995 жылдын 18 мартында Талас облусунун Манас районуна караштуу Бала Саруу айылында туулган. Boyu 184 см, салмагы 80 кг. Жетишкендиктери: президенттин кубогунун 4 жолку чемпиону, Норуз турниринин 3 жолку, 9 май мелдешинин 1 жолку жеңүүчүсү. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик бул сонун. Норуз көк бөрүүчүлөрдүн үй бүлөсүнөн чыккан. Чоң атасы өз учурунда мыкты улакчы болгон. Ал кезде азыркыдай маалымат тарачу эмес, ошондуктан калың элге таанылбай калган. Айылда, жайлоодо мал карап, кичинесинен эле ат үстүндө. Башында айыл жергесинде эле улак ойноп жүрчү. 2013 жылы Ой Кайың деген командада ойноп баштаган. Андан кийин Датка деген командада ойноду. 2016-2017 жылдары ынтымактын курамында кошулган. 2018-2019 жылы Бакубат Таласта ойноду. Андан соң ынтымакка кошулуп, бүгүнкү күнгө чейин ойноп жатат. Үй бүлөдө 3 бир тууган, эжеси, анан карындашы бар. Ата-энеси мал чарбачылыгы менен алектенет. Көк бөрү ойношуна көз караштары түз. Барып жакшы ойноп кел, абайла деп батасын берип жөнөтүшөт, деп айтат улакчы. Өзү үй бүлөлүү, бир наристенин атасы. Учурда Норуз менен Аватарды өз алдынча элестетүү кыйын. Бул атка кантип отуруп калганын айта кетели. Бакубат Талас командасынын машыктыруучусу Нурлан Мамбетов ушул ат менен оюн көрсөтөсүң деп Норузду Аватарга мингизген. Алгачкы жолу 2018 жылы Бишкек шаарынын 140 жылдыгына арналган турнирде Аватарды минип оюнга чыккан. Анда команда Бишкек мэриясынын кубогун жеңип алган. 2018-2019 жылдары Бакубат Таласта жакшы оюн көрсөткөнү үчүн 2020 жылы аны Аватар менен чогуу ынтымактын курамына алышкан. Жекеме-жекеде ойноп калганы тууралуу Норуз мындай дейт: башында чабуулда ойночумун, машыктыруучу ортодо ойнойсуң, сенден башка бала жок деген. Ошондон улам жекеме-жекеге чыгып калгам. 2015 жылдан тартып ортодо ойноп келе жатам. Бул позицияда өзүмдүн чыгыман улам, ойноп калдым көрүнөт. Азыр мага жекеме-жекеде ойногон жагат. Ортого түшкөндө аттарды кантип башкарыш керек тууралуу Норуз төмөнкүлөргө токтоду. Бул аттарды үйрөткөн болот. Атка дем күч берсең жакшы түртүп берет. Ортого чыкканда ат менен түртүшөрүн түшүнөт. Ат үстүндөгү оюнчудан коркконунанбы, же акылдуулугунанбы, айтор намысы үчүн ойноп жатканын сезип турат. Норуз намыс үчүн деп ынтымакта улак чаап жүргөнүн айтат. Негизи болуп көрбөгөндөй гонорар менен келишим буга чейин ага сунушталган. Азыр деле сунуштап жатышат. Бирок спортчу алар менен сүйлөшүү жүргүзө элек. Акыркы маегинде улакчы азыр ынтымактан кетем деп дагы, кетпейм деп дагы айтпайм деген. Урматтуу көрөрман, Норуз ынтымактан башка кайсы командада ойношу мүмкүн? Башка командада аны элестете аласызбы? Пикир калтырыңыз. Мындан тышкары Норуз Ратбек уулу азырынча улуттук курама үчүн оюн өткөрө элек. Бирок алдыдагы дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында улуттук курамга киреринде эч кандай күмөн жок. Бул ойго кошуласызбы? Жаза кетиңиздер.